Жаужга өзгөчө көрүк берип турган музыканы түгөнгөс булагы болгон музыка телеканалында Muz Live программасы уланууда. Ал эми ардактуу телегөрүүчүлөр, биздин студиябызга да келген кийинки коногубуз бар. Кийинки келе турчу коногубуз дагы өзгөчө. Бардыңыздар экранга жакындараак чакыралы дагы сахнабыздын төрүнө. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, көптөгөн кара сунактардын лауреаты, ажарлуу айым, кыл кыякчы Залина Касымова. Тосуп алыңыздар. Бүгүн Muz Live программасынын эң эле алгачкы эфиринде бир гана жаңы гана наамдарды алган биздин сүйүктүү конокторубуз келүүдө. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттин наамын жапжаңы ыппысык боюнча төш белгин тагып жүргөн Залина айым, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Сиз үчүн биз дагы эл дагы кубанычта. Чоң рахмат. Абдан кулакка жагымдуу болот экен. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Залина. Эмгек сиңирген артист өкөз катары. Дагы рет кол чалып коюлган эмесе, келиңиздер. Сизде ордуктар узаталы. Дагы ошол жакта барып бүгүн боло турчу маектердин баарын уланталы. Ардактуу көрүп турган телегөрүүчүлөрүбүздү экранга жакыныраак чакырып, бүгүнкү чындыгында кызыктуу маектердин бардыгы бир гана биздин туруктуу көрөрмандарыбызга арналат дейли. Чындыгында аябай кубанычтуу эфир болуп атат. Ошол наамды биз алып атканда эргенекке сүйүнүп алып атабыз. Ал эми алганда кандай сезим болот экен? Ошо менен бөлүшүңүзчү. Ошол сезимден баштайлы. Алганда кутман кечиңиздер менен биринчи өзүбүз менен өзү эле жүрүп атабыз. Сиздер менен эмгек сиңирген деп айтсаңыздар, өзүм менен өзүм жүрүп атам тиги жактан туруп. Кутман кечиңиздер менен, баарыңыздар менен. Абдан кубанычтамын. Чындап баягы эмгек сиңирген десем, мен мурун мындай көп деле мындай эң жакшы деп койчумун, бирок аны өзүң сезип көрбөсөң, сезе албайт экенсиң, баягы башыңан келмейин, аны башкача экен да. Абдан толкундандым. Болгондо дагы бул маареке, кандай десем, тапшыруу аземи дагы мындай бир өзгөчө өттү да. Салтанаттуу түрдө, Салтанаттуу түрдө, мисалы үчүн 31-inde эгемен күнүбүздө бул Кыргызстан үчүн өтө бир маанилүү күндөрүбүздүн бири. Бул себеби эгемендүүлүк алган күнүбүз да. Эгемен күндө жаңы Хан Сарайда анан 100 жылдык автономиялуу Кара Кыргыз автономиялуу область болгондо 100 жылдыгына карата айтор бул жерде бир 2-3 маареке кошулуп кетип, анан өзүнчө бир толкундандым. Хан Сарайдын ичине киргенде дагы ушунчалык сонун салынган экен. Ушундай бир жүрөк башкача сокту да. Биздики да азыр ошондой согойндай деп ойлойт. Чын абдан толкундандым, абдан кубандым, абдан ыраазы болдум. Баягы кыргыз элиме, өзүмдүн ата-энеме, себеби ата-энем, жакындарыма, туугандарыма, анан албетте бизге тапшырган ажообузга дегендей ыраазычылык болуп, өзүнчө ичимден толкунданып кетип бараттым. Бизди баягы мэриянын алдына чогултушту да, автобуска салып, баягы отургузуп барыбызды, тиги жака баргычактым. Ойлонуп бардым да, унчукпайчы. Кандай болот элестетип? Ойлонуп, бир мындай ойго түшүп бардым да. Эми бул ойго түшкөндө бул кубанычтан буга чейинки басып өткөн жолумду эстедим, чын айтканда. Буга чейин баягы кичинекей кезимде мен кыякты 9 жашымда кармагам да. Мектепте, атайын музыкалык мектепте билим алгам да 9 жаштан баштап. Анан бүт ошол көз ирмемдер ошол Хан Сарайга жеткенге чейин, эми ал жер бир жарым саатта ашып кетсечи, ошол маалда эч ким менен сүйлөшпөй эле өзүм ойлонуп ошонун баарын көз алдымда өткөрдүм да. Өткөрүп, буга чейин чындап кандай гана баягы кыйынчылыктар дагы болду. Бул эми оңой эле жол эмес да, чыгармачылык жолчу, өзүңүздөр билесиздер, ысыгы бар, сугу бар дегендей. Анан кубанычтуу күндөрдү эстедим, ошол эле кыйналган күндөрүмдү эстедим, ойлоп анан Кудайга миң ирет ыраазычылыгымды билдирдим.
себеби бардыгы буйруктан экен дедим да. Буйруп койгон болсо алат экенсиң. Анан ушунчалык ыраазы болдум чынында да, жана жогоруда айткан инсандарга, ата-энем, бир туугандарым, кыргыз элиме баарына ыраазычылыгымды билдирип, өзүмө да ыраазы болуп кеттим, себеби анткени бул жол чындап айтканда баягы кыякты жаңы колума кармаган кезде кыякты эч ким билбейт эле да. Кылгыяк десе баягы кыяк деп, ой бул кылгыякта, анан ой бул эмне гитара, ой бул пианинобу деп аябай басынткан учурлар аябай көп болчу да. Анан ошол кичинекей кезинде балким тилек кылгандырмын деп койдум. Ойлонуп анан ошондой айткан сөздөргө карабастан баягы арданчымын ичимен. Бирок ойлочумун, мен бир нерсеге чыгарышым керек, мындай жакшы бир ийгиликке жеткиришим керек, кыякты таанытышым керек деген ичимде бир патриоттук аябай ушундай бир катуу сезим, чоң сезим бар эле да. Кичинекей кезимден жана жок деп эле тырышып эле, көгөрүп эле ушул күнгө келиптирбиз көрсөчү. Анан анын баарын тең баягы Кудай көрүп турат экен. Анан ар кандай сыноолорду да берет экен чындап айтканда. Бул жөн эле келип калган нерсе эмес деп ойлойм да. Баягы бул башыман басып өткөн жол мындай. Балким биз сахнага чыгып, күлүп, жыргап, жайнап чыгабыз, а бирок артында көптөгөн түйшүктөр бар да. Ошонун баарын эстеп, анан Кудайга шүгүр келтирип, ыраазы болуп, ушундай сезимдер болду. Баракелде, кол чабуулуңуз болсун дагы бир жолу. Эмгек сиңирген артист намыбыз кут болсун. Ошондо 9 жашман деп калдыңыз. Ошондо канча жылдык эмгегиңиз талап кылынды? Эмгек сиңиш үчүн. Азыркы жашымды айтайынбы деп. Айта бериңиз. Жашым демейли, канча жыл деп эле койсоңуз болот. Биз өзүбүз эсептеп алабыз ар жагында, э? Ошондо 30 жылга жакындап калды. 30 жылга жакындап калды. Ошондо 9 жаш, э? 9 жашта келгенсиз. Эсептеп бере койбойлу. Сүйлөшүп эле мен эсептеп турайын. Ал оңой эле коет. 30 эмес, 30га жакында. 30 деп тоголуктоп койсок деле болот менимче. Анан чындап айтканда билинбей эле ушунча жыл өтүп кетиптир да. Ошол. Демек 30 жылдан бери кылгыяк жаныңызда. Жакын дос болуп калды да. 30 жылга жакындап калды, бул чөйрө менен окуп, билим алып, эмгектенип келатканымчы. Анан бул кылгыякка эле 20 жыл болду. Бул кылыякты жанында көтөрүп жүргөнмүн. Ушул дал өзү 20 жыл. Баракелде. Баягы мындай айта турган болсок, өзүңүз да айтып калбасызбы, жогоруда дос деле болуп калды бул депчи. Анан жашоодо алып келе турган болсок анча-мынча достор деле сатып кетет. Анан 20 жыл десеңиз, 20 жылдан бери достойно жүрүптүр да бул. Ооба, бул кайсы гана өлкөгө барган жок чындап айтканда. Бул жаракка дагы кетти, аябай оңдолду дагы, поездден дагы, поезд канча жыл болду билбейм. Поезд жүргөндө мынтип коюп койгон экенмин, катуу жүрбөгөндө кулап түшүп, биз Астанага баратканбыз. Астанага баратып, ал жерде чоң концерт болмок да. Анан мен бир эле кылыягымды алгам, бирок кээде болот да запас ала жүрөсүң, бирок бир эле кыягым бар болчу. Бул. Анан поезд менен барганбыз, поезддан катуу жүргөндө, баягы жылганда ордунан токтоп туруп жылганда, бул кылыяк жерге түшүп кеткен. Түшүп кетип, кадимкидей могул жери сынган да. Сынып, жарак болуп, анан тиги жактан концерттен кантип ойнойм деп, айтор ушундай бир паника болгом. Анан бирок аткарып чыккам да. Же бирөөнүн кыягын алдым беле, же айтор эсимде жок. Бирок бул жерде аябай оңдолгондо, муну деген бир эмес канча мастерге алып барып оңдотуп, анткени көбү оңдой албай, мындай оңой эмес жерден сынган экен да. Өзүнүн калыбына келтириш кыйын болгон экен, э? Кыйын болгон да, бирок келтиргенбиз. Бизде ушундай усталар бар, кыйын усталар бар. Бир эмес, бир 2-3 мастерге алып барып, анан бирөө таап берген, жазап берген. Ошо айтор экөөбүз ысык сукту жакшы эле көрдүк дегендей. Көзүңүздүн карайгиндей кылып сактайт экенсиз да муну демек, э? Кайда барсаңыз жаныңызда. Кээ бирөө күлүп калат. Кылыякты сен өзүң балаңдай эле карайсың го депчи, анан мен дагы күлөм. Чындап эле бул эми мен таап жеген анын, мени бага турган, өзүмдүн баягы кесибим дегендейчи. Анан биз дагы ошондой мамиле кылышыбыз керек да, өзүбүздүн кесипке. Чындыгында бул 20 жылдык досуңуздун баасын сурасак болот бекен? Ал убакта
Мунун келгени да кызык. Кыргыздан Айтор келген. окуяга көп бай да. Бул негизи өзүмдүн башка кылыягым бар болчу. Анан ал убакта мен Устат Шакирт деген бизде борбор бар. Ошол жерде окуп, билим алып жүргөн учурумда 2004-жылы. Анан берки кыягым менен барып, анан ал жерге класстар бар, кабинеттер бар. Аны калтырып кетчүбүз да, калтырып кетип, ойноп, ал жерден машыгып, даярданып, анан калтырып, күндө көтөрүп жүрө бердим. 1-2 күн ушундай болуп калганда, калтырган учурлар болуп, анан калтырып койсом, ал күнү ал жерге коноктор келген экен, чет элдик коноктор келген экен. Анан алар деген баягы аспаптардын баарын тааныштырып, анан меникин көрүп калып, анан ойлогон экен, ошол фонддун да аспаптары бар да, алардын өзүнүкү бар, анан бул болсо менин жеке аспабым болчу да деген. Алар ал өзүлөрүнүкү экен деп туруп, алып туруп, анан белекке берип салыштыр. Ошо чет элдик биздин конокторубузгачы, чет элдик жарандарга белекке тапшырып коюштур. Анан барып эле кыягымды издеп эле таппайм. Анан бул кыяк ошонун ордуна келип калган кыяк да мага, белекке. Белекке келип калган экен. Белекке келип калган анын ордуна. Баракелде. Эң сонун экен. Азыр болсо сизге дароо ушул кыяктын тарыхын уккандан кийин дароо музыкалык чыгармага Укканга дагы бир. укканга шашылып атабыз. Андыктан биз сизди сахнабыздын төрүнө чыгууга сураналы. Ардактуу көрөрмандар, жакыныраак келиңиздер. 20 жылдык тарыхы бар бул кыяктын Үнүн добушун азыр чогулабыз. Канчалаган сынактарда бул кыяк сөзсүз түрдө Кыргызстандын желегин желбиретип келген. Залина айым сиздер үчүн мыкты музыкалык чыгарма менен тосуп алыңыздар.
Республикасының емгек сіңірген артисті қол чабуулар болсын дағы бір рет Залина Қасымова бүгін бізде қонақта болды. Чоң рахмат айталы, сізге дағы бір рет намыңыз құт болсын. Шындығыда бұл дауышты ұға ардайым дәріміз музыка сүйшілердағы. Сізге чоң рахмат айталы, бар болыңыз, шығармашылығыңызға игілік қаламердақты көрермандар. Сіздерге бізде Құдайым бұйырса жаңа сезон бар. Алдыда жап жаңа долборлар, көптеген жаңа проекттер, жаңа шындыры жағымды музыкаларында өзгөчө бөліктерін көре аласыздар. Мисал үшін әзір бізде Музлай программасы аяқтаған соң сізде тойдағыдай биге чақыратырған антракт программасы башталады. Жарым саат бойы таңдалма ырлардың бардығы сіздер үшін. Андықтан арда телегүшілер бардыңыздарды жарым сааттық тынымсыз антракқа чақырауыз. Ал мен қызмет олған Арген Ардыспеков, жана мен Айзада Қуанышбек қызы жалпыңыздарға Құтман кеш қалайыз, антрактан көрішкенше.